Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге Балыкчы шаарындагы жайгашкан Green City пляжы тууралуу кызыктуу обзор тарткым келди. Биз азыр поездден түшүп, бул жерге поезд менен келгендерге түз эле пляжга өтүшөт экен. Ар күнү эртең менен Бишкектен поезд чыгып, түш ченде эс алуучулар келип дароо эле көл жээгине бет алышат экен. Green City пляжы эл көп чогулган өзгөчө жай. Бул жерде баалар абдан ыңгайлуу экен. Тамак аштан баштап суусундуктарга чейин башка курорттук жерлерге салыштырмалуу бир топ арзан. Баалар кадимки дүкөндүкүндөй эле. Ошондуктан бул жер үй бүлөңүз менен эс алууга эң сонун ыңгайлуу жер. Мен бул видеодо сиздер үчүн ошол пляждын абалын, бааларын, элдин эс алып жатканын жалпы атмосферасын көрсөтүп кетким келди. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, каналыма жазылып коюңуздарды унутпаңыздар. Боз үйлөр жакта. Кафелер, Кукси дейт. Парус магазин. Бабл тилер сатылаттыр, каттама, пицца, ашлямку, балык. Биягында тир бар экен. Адам көп бул жерде, билинбеген менен. Чолпантага салыштырмалуу. Шамал. Мына бияка жаңы ачылыптыр, мындай. Кунжут фастфуд дейт, тез татым. Өзгөрүш абдан жакшы, күндөн күнгө. Элдин көбүн карагылычы. Чатырлар берилет. Сдается в аренду палатки, зонты дейт. Номер телефондоруна чейин жазып коюптур. Биякта бир комната бергени бир адамга 500 сом экен бир күнгө. Айырма бар. Все. Они у меня есть. Биякта детская площадкасы да бар экен. Здесь кофейня бар экен, магазин. Мороженыйлар бар экен. Өйдөрөк бассаң детский площадка. Адам көп. Жакта шоу программа өтөт.
мына момдай домиктерди жыгачтан салынаттыр. Первое место, золото, Амчибеков Достав. Футбольный поле. Спасибо, парни. Бул жака жакын тургандагы магазиндер да жок экен да. Элита. Келип эле жөн эле жатканга. Здесь у нас сразу серебро. Второе место. Мына жакындап калдык. Бул бизге дагы. Азыр жакын жерден көрсөтөм. Барабыздар. Шамал аябай. Бирок күн жылы. Жабык экен, бүтө элек экен бул бирси. Зевс менен Нептун. Сиздер үчүн да ушул жака эринбей басып келдим. Көрсөтүп коеюн өзүмдүн көрүүчүлөрүмө деп. Көлгир, топурак, толкун болуп атат. Биякта көбүнчө чопо көл да. Ошон үчүн жээк жагы кир болот. Коз болчудай. Асларында сонуп атыптыр жыгачтан биристе. Көлдү тазалаш керек да биягын. Ара терең жагы жакшы, тонук, таза. Жеги эле чопо менен эле таш. Пирс коз болоттур. Бул жер жагында балдар ойногонго оюн зоогу бар. Бирок ар бирөөнө акчасы төлөйсүң. А бияк жак көл.
Дагы өйдөрүп бассаң, дагы сонун жерлери бар. Дагы өйдөрүп басып көрөлү. Азыр бул жерден эмени көрсөтөм сиздерге. Жакта кой балыкты өсүрүп аткан кичинекей каналчаны ачып коюптур да. Азыр ошол жерге басып баратам. Мостун кичинекей мостчу бар. Ошол мосттун үстүнөн да көрсө болот. Астынан да жакыныраак көрсө болот. Мам, а ты что, тоже решила спать? Мен муну кой балыкчы деп ойлоп атам. Кандай ойлосо, ошону айтсын. Бирөөсү бул чоңдору форель го. Чоңдору форель экен. Кой балыкты билбейт экенмин, аты эмне экен. Кимиңер билсеңиздер айтып коюңуздар. Балыктын аты эмне? Бул сары балыктын аты. Ар бир жерге бирдемкени салып атышат да. Компаньон бизнес, банк компаньон. Бөлжегине басып баратабыз. Көбүнчө элдин көбү ушул жерге келип түшөт экен. Адам көп бул жакта. Палаткаларды жайып алып. Бул зонтиктери бекер. Бекер тургузган бул зонтиктер. Палаткаларды сатып аласың. Арендага. Тайыздары киририк болот. Кичине өйдөрөп кеткенде 1 метр болгондо ошондо тунугураак болуп калат да. Боюнча бияктан бирстен түшөт элдин көбү балыкчыдан. Тай жактан
таштап койгон резиновый шлепка кийип отурушат. Или крокс. Бир метрге келгенде бул бинасы. Ошондо кичине тазараак болуп калды да. Жактан мына түшө аласың. Көреге шамалуу. Ичине эмес да суу түшөт. Жакка келе салышат да. Бул жака желдер эртең менен келишет. Поезд эртең менен түшөт. Түштө келишет балыкчыга. Бияка чейин кечке болуп турушат. А кайра кечинде поезд менен кетип калышат. Көбүнчө ушундай кылышат да. Ар бир адам өз каалоосу менен келбей салышат бул жакта. Сен балыкчы Бишкектен бассейнге төлөгөнчө көбүнчө элдер ушинтип келип эс алып эле кетип калышат. Поезд менен келишет. Кайра кечинде поезд менен кетип калышат. 4-5 saat эс алып. Жакшы тазараак экен. Тонок экен суу. Биягы 2 метр экен. Глубина 2 метр болот экен. Не глубоко же. Ачык кооздугун. Көлдүн свети. Видеолорум жагатса, лайк басып, подписка таштап коюңуздар. Бүт барын толугу менен көрсөтөм бүгүн Green City'ни. Келе салам десеңер, ошо видеодон көрүп алыңыздар. Кері алып кояк ушинтип жата алышат. Салам десе. Кирс аягына чейин бүтө элек экен. Ар жакта кылынат деп. Dört metre glubina. Böldük ballar. Süzgöndü bilişet. Terengliginden korkpay. Düşet. Soğumuzda. Arjakta hemen sportsmenler geletat. Triatlon.
Аквареке Кызыл Буйга жетиш керек. Бар. Кармалып кайра артқа кетиш керек. Беттерді көрсеттім сіздерге. Green City пляжды. Же болса Green City көл жегін деп айтайын. Кімге қандай жағады? Бұларда да байдарка, лодкалар, детский площадкалар. Green City forever'da қойсар. Gelingizde salınsa. Судан шыққандан кейін мына бұл чақан осынып өткен қызыл суға раздевалкасы бар екен, киім шешінген жері. Бұяғында да раздевалкалар, киім шешінген жер. Палаткасын басы қаншадан болды екен? Соң дегет палаткаларыңыз қаншадан? 1 saat 500'den. Бұяқта палаткалары кечке чейін, ертеңнен кечке чейін 500 сомдан екен. Алсаңыздар болады екен. Ертеңнен кечке чейін 500 сомға алсаңыздар болады екен палаткасын. Зонтик 200 сомдан, ертеңнен кечке чейін 200 сомдан екен зонтиктері. Айтылғандай эле. Бұл жерде дағы отдел продаж дейді. Квартиры и коттеджи. Контактные телефоны. Платная стоянка или сом. Green City пляжы туралы видеомды көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы маанай, сонун эс алууга каалайм. Лайк басып, каналга жазылууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.